Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Medical Amir клиникасы төмөнкүдөй кызматтарды көрсөтөт. Баса, бизде стоматология кызматы 24 саат бою дем алышсыз иштейт. Эң башкысы, бардык кызматтарга алдын ала жазылсаңыз, 10% арзандатуу бар. Стоматологиянын бардык кызматтары: гинеколог, уролог, хирург, травматолог, проктолог, флеболог, пластикалык хирург, терапевт, невролог, аллерголог, дерматолог, лор-врач, эндокринолог, педиатр, лечебный массаж, УЗИ, ЭКГ, тиштен рентгени. Мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз. Медицинанын ар бир тармагы боюнча кесипкөй адистер бар. Оору деген 10 тоодон арылып, шыпа таап кетиңиздер. Дасыккан, өз ишин сүйгөн адистер өзгөчө кам көрөт. Биздин дарек: метро Марина, выход 2, Новочеркасский бульвар 51. Medical Amir клиникасында тажрыйбалуу адистер тейлейт. Байланыш телефондор: +7905 752 42 84, +7905 750 49 84, +7967 108 40 84. Улуттук банк 3 жыл ичинде акчанын көбөйүшү тууралуу түшүндүрмө берди. Улуттук банк интернетте Кыргызстанда соңку 3 жылда акчанын массасы көбөйүп кеткени боюнча айтылган пикирлерге түшүндүрмө берди. Башкы банктын 24 сентябрда чыгарган маалыматына караганда, акчанын массасы 2020 жылдын соңунан тартып, 2024 жылдын апрелине чейин 219,1 миллиард сомдон 394,2 миллиард сомго көбөйгөн. Ушул убакыт аралыгында өлкөнүн номиналдуу ички дүң өнүмү 92,1%, тагыраагы 639,7 миллиард сомдон 1,2 триллион сомго жеткен. Кыргызстандын экономикасында өндүрүш 2020 жылдан тартып 2023 жылга чейин 30,2%га жогорулаган. Улуттук банк ушул себептерди далил келтирип, акчанын массасынын көбөйгөнүнүн экономиканын өсүшүнө байланыштырган. Акча массасы көбөйүшүн мүнөздөгөн бир катар белгилер бар. Эң оболу бул акча массасынын ички дүң өнүмгө карата катышы саналат. Мындай катыш экономикалык жигердүүлүктү камсыз кылуу үчүн зарыл болгон акчанын санын билдирет жана адатта экономика талаптагыдай өнүккөн шартта туруктуу бойдон сакталып калат. Экономисттердин чөйрөсүндө бул көрсөткүч монетизациялоо коэффициенти деп аталат. Ал 2020 жылдан 2023 жылга чейинки мезгил аралыгында 41-44% деңгээлинде өзгөрүп турган. Бул көрсөткүчтүн туруктуулугу өлкөдө акчанын саны менен экономикалык жигердүүлүктүн өз ара шайкеш экенин билдирет. Улуттук банк акча массасы менен экономикалык жигердүүлүктүн катышынын бир көрсөткүчү алмашуу курсунун динамикасы экенин, соңку 2 жылда кыргыз сомунун баасы туруктуу сакталып жатканын кошумчалаган. Акча массасы бул экономикада жүгүртүлүп жаткан, анын ичинде калктын колундагы компаниялардын жана ишканалардын кассаларындагы, ошондой эле өлкөнүн коммерциялык банктарында депозиттердин бардык түрлөрүнө жайгаштырылган каражаттардын жыйынтыгы. Булак азаттык. Кытай Израилдин Ливанга кол салуусун айыптады. Кытайдын тышкы иштер министрлиги Израиль менен курчуп бараткан конфликттин контекстинде Ливанды колдоо боюнча билдирүү таратты. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Кытайдын тышкы иштер министри Ван Yi Нью-Йоркто Ливандын тышкы иштер министри Абдулла Абу Хабиб менен жолугушууда Пекин Израилдин агрессиясын айыптаарын баса белгиледи. Кытай аймактагы акыркы окуяларга, айрыкча Ливандагы жакында болгон байланыш жардырууларына кылдат көз салууда жана карапайым калкка каршы басмырлоосуз кол салууларга чечкиндүү түрдө каршы турат, деди Кытай дипломаты. Ван Yi ошондой эле учурдагы кырдаал Газадагы жаңжалдын кесепети экенин белгилеп, эки мамлекетти ок атышууну биротоло токтотуу, аскерлерди чыгарып кетүү боюнча чечим кабыл алууга чакырды. Дүйшөмбү күнү Израиль Ливандагы Хезболланын жүздөгөн буталарына абадан сокку уруп, кеминде 558 киши, анын ичинде 50 бала жана 94 аял набыт болуп, 1645 киши жарадар болгонун Ливандын бийлиги билдирди. Миңдеген жайкын тургундар үйлөрүн таштап кетүүгө аргасыз болушкан. Булак супер кежи. Telegram бийлик талап кылса, колдонуучунун IP дарегин жана телефон номурун ачыктайт. Telegram корпорациясы эгер анын мессенджерин колдонуу эрежелерин бузгандардын, мыйзамсыз иштер үчүн пайдаланып жүргөндөрдүн IP дарегин жана телефон номурун кайсыл өлкөнүн болбосун тартип короо органдары расмий түрдө сурап кайрылса, бардык тийиштүү маалыматтарга аларга берет.
Бул тууралуу 23 сентябрда Telegram негиздөөчүсү Павел Дуров билдирди. Дуров азыркы тапта Францияда сотту көзөмөл алдында болууда. Ал август айынын соңунда кармалып, 4 күндөн кийин күрөөгө бошотулган. Француз бийлиги ага Telegram ишмердүүлүгүнө, анын ичинде күч органдары менен кылмыш иликтөөдө кызматташуудан баш тартканына байланыштуу айыптар коюлганын билдирген. Дуров Telegram колдонуучулар үчүн жазылган эрежелер жаңыланганын жарыялап, соңку апталарда мессенджердин модераторлору жасалма интеллекттин жардамы менен анын издөө системасындагы зыян деп бааланган контенттин баарын өчүрүп чыгышканын кошумчалады. Эгер мурда Telegram колдонуучуларынын арасынан кимдир бирөөнү күч органдары терроризмге шектүү деп эсептесе, анын IP дареги жана телефон номуру ачыкталат деген эреже бар болчу. Эми эреже өзгөрүп, жаңы редакцияда эгер Telegram тиешелүү сот органдарынан сиз төлөө шарттарын бузган, кылмышка шектүү экениңизди тастыктаган ордер алса, биз аны юридикалык жактан карап чыгабыз жана сиздин IP дарегиңиз менен телефон номуруңузду тиешелүү органдарга ачыктап бере алабыз деп белгиледи. Ачыктык боюнча баяндама жылына 2 эмес 4 жолу даярдалып турары маалымдалды. Франциянын прокуратурасы жана Telegram ишмердүүлүгүн сындагандар бул мессенджерди маңзат сатуучулар жана балдар порнографиясын таратуучулар колдонууда деп айтып жатышат. Дуров камактан чыккандан кийинки билдирүүсүндө бийлик органдары менен кызматташууну убада кылып, Telegram мессенджерин кылмыш жасоо үчүн колдонгондордун кесепети абийирдүү колдонуучуларга тийбеши керектигин айткан. Анын билдиришинче, колдонуучулардын жалпы саны миллиардка жакын адам. Булак Азаттык. РФ Тышкы иштер министрлиги Израиль менен Ливанды согуштук аракеттерди токтотууга чакырды. Москва Израилдин Ливанга кол салуусун кескин айыптайт. Россия Тышкы иштер министрлигинин расмий билдирүүсү ведомствонун сайтына жарыяланды. Министрлик Тель-Авив түндүк жебеси операциясын баштаганын, аскердик инфраструктурасын жардыруу, ал эми кыймыл Израилдеги аскердик объектилерди аткылап жатканын эске салды. Тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө Израилдин Хезболланын курал жарагы сакталуу деген шылтоо менен эл жашаган аймактарга урган соккусу жай тургундардын массалык өлүмүн шарттаганы, бир нече күндө 500 киши инфраструктураны кыйратканы айтылат. Жай жарандардын өлүмүн шарттаган чабуулдарды кескин айыптаган позициябызды белгилеп кеткибиз келет. Абал таптакыр көзөмөлдөн чыгып кете электе зомбулук менен коштолгон согуштук аракеттерди тез арада токтотуу керек деп жазылат билдирүүдө. Булак Спутник эжи. Аны телескоп менен да көрүүгө мүмкүн эмес. Жерде экинчи кичинекей ай пайда болот. Астрономдор жакында Арджунанын алкагынан чыккан кичинекей астероид пайда болот деп болжолдошууда. Натыйжада 29 сентябрдан 25 ноябрга чейин Жердин 2 спутниги болот. Мындай көрүнүш 2 ай гана болот, анан кийин асман өзүнүн баштапкы калыбына кайтып келет. Аны асманда көз менен гана эмес, жада калса телескоп менен да көрүүгө мүмкүн эмес экендиги айтылууда. Анткени анын көлөмү өтө эле кичинекей. Эске салсак, буга чейин дээрлик 4 даражадагы магниттик борон 5 даражанын ичинен Жерде күн чыгарган плазмалык булут өткөндөн кийин башталганы маалым болгон. Булак Супер KG.